لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Hormatly биздин баракчанын катталуучулары, көптөгөн ушул орозо боюнча суроолордун арасында бул казаны кантип кармайбыз деген суроолор көп келет. Ошонун сыңарындай бул каза, орозодогу казалар кантип кармалат? Орозодогу казаларды билесиздер, мисалы аял киши хайыз болуп калган болсо, же болбосо нифас каны билесиздер, төрөттөн кийинки кан мисалы 40 күн отурат, андан эң көбү 40 күн, азынын чеги жок. Ал эми хайыз болгон учурда билесиздер, эң азы 3 күн, эң көбү 10 күн. Ушул аралыкта орозо учурунда карыз болуп кала турган болсо, казаларын кармап берет. Же сапарда жүрүп калсаңыздар, бир жака кетип, орозо кармай албай калсаңыздар, же ооруп орозо кармай албай калсаңыздар, ушулардын казасын кантип кармоо керек? Бир күнүнө бир күн тутуп бересиздер, билесиздер аны. Анан бул кээ бирлер айтат, шабалдан кийин тутса болобу, же кышында тутса болобу, же кандай тутса болот деген суроолорду берет. Бирок эң жакшысы баягы орозо бүтөөрү менен карызды кармап, андан кийин анан шабал айындагы 6 күндүк орозону тутса, бул эң жакшысы ушул да. Анан жок антип тута албайм, баягы күн ысык, андай мындай деген баягы эме боло турган болсо, анда өзүңүздөрдүн шартыңыздарга карап тутсаңыздар болот. Бирок эң жакшысы биринчи карызды берип, андан кийин нафилдерди кармаган эң жакшы. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.